реформасын ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасында сот Судьялардын 11-курултайына бардык инстанциялардын судьялары катышып, иш-чаранын расмий бөлүгү Сооронбай Жээнбековдун сөз сүйлөөсү менен башталды. Сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө акыйкаттык орноп, элдин бийликке карата ишеними бекемделет деген президент жаңы мыйзамдарда судьялардын укуктары абдан кеңейтилгенине токтолду. Демек, эми судьялар тергөөчү, прокурор, адвокаттардан мыйзамдын так жана бирдиктүү аткарылышын талап кылууну күчөтүүлөрү зарыл. Мамлекет башчысы ар ким өз көмөчүнө гүл тартпай, бир багытта иштөөгө чакырды. Себеби сот адилеттигин сапаты күч органдарынын ишине абдан көз каранды. Адам укуктарын сактоо үчүн укук коргоо органдарынын иши бүгүнкү турмушка ылайык түп тамырынан бери кайрадан түзүлүшү керек. Сот тутумуна республикалык бюджеттен акча каражатынын бөлүнүшү жылдан жылга көбөйүп жатат. Муну азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жана кыска берген маалыматта айтылып кетти. Мына 17 жылга караганда 18 жылы сот системасына 14,4% мына көбөйдү каржылоо. 2018 караганда 2019 жылы 38,5% көбөйдү. Реформа жасоо үчүн эмне керек? Бул суроону президент өткөн жылдын май айында өткөн сот реформасы боюнча кеңештин жыйынында берген. Сот системасынын өкүлү саясий эрк жана акча каражаты деген жооп узаткан. Саясий эрк бар, каражат да бар. Өлкөдөгү башка муктаждыктарга карабастан сот системасына каражат жетиштүү бөлүнүп жатканын кошумчалаган Жээнбеков тилекке каршы сөз болуп жаткан тармак өкүлдөрүнүн ошого жараша кайтарым болбой жаткандыгын айтты. Мугалимдерге, медиктерге жана башка тармактарга кереги жок дейсиңер каражат. Аларга да керек. Бирок бул сот системасын жолго коймоюнча биз экономиканы көтөрүп, инвесторлорду, ички дагы, сырткы дагы инвесторлорду алып келип каражатты салдыра албайбыз. Жумуш орундарын түзө албайбыз. Салыкты көбөйтө албайбыз. Мугалимдердин, врачтардын, башка соц тармакта иштеп аткан, бюджетте отурган мамлекеттик кызматкерлердин айлығын көтөрүш үчүн биринчи инвестор табыш керек. А буга сот системасы биринчи адилеттүү болуш керек. Андан келе баштайт. Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей, силердин катарыңарда сот деген ардактуу наамды алып жүргөнгө татыктуу эмес кызматкерлер аз эмес. Мыйзамдуулукту коргой турган бийлик бутагынын өкүлдөрү мыйзамсыз кадамдарга барып жатканы албетте өкүнүчтүү. Президент бүтүндөй сот системасынын аброюна көлөкө түшүргөн акыркы фактыларга токтолду. Кээ бир судьялар тарабынан банк заттарына байланышкан жазык иштерин кароодон мыйзамдын одоно бузулушуна жол берилген. Мына атап айтсам, айтып кетейин, Ош областынын айрым судьялары 14 килограмм гаш банги заты менен кармалган чет өлкөлүк кылмышкерлердин аракетин жеңилдетип, ага карата мунапс колдонулган. Прокуратура сунушу боюнча бул өкүм жокко чыгарылып, азыр мына кылмышчы жанданып каралууда. Бүгүнкү күндө аталган жагдай боюнча судьяларга карата кылмышчы козголуп, тергөө жүрүп жатат. Соттун мыйзамсыз чечимдери элдин тагдырына, жалпы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, келечек муудун коопсуздугуна терс таасирин тийгизет. Курултайдын жүрүшүндө судьялар соттук талаш тартыштарды кароону создуктуруу менен ашыкча бюрократияга жана соттук кыңыр иштерге өздөрү жол берип жатканы айтылды. Ошондой эле сот системасына сабатсыз жана таза эмес адамдардын дайындалышына бөгөт коюу максатында тандап алуу тартибин катаалдаштыруу зарылдыгы ортого салынды. 2018 жылы судьялардын тандоо кеңеши менин атыма жогорку соттун анын Конституциялык палатасынын жана жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн 88 талапкер боюнча сунуштарды жиберген. Алардын ишинен 32 талапкерди кайра кайтардык. Демек, талапкерлерди тандоодо судьяларды тандоо кеңеш коюлган, талаптар сакталбай, соттордун кесипкөйлүгү эмес, башка критерийлерге басым жасаган десек болот. Урматтуу тандоо кеңешинин мүчөлөрү, сиздер сотторду гана тандаган жоксуңар. Сиздердин тандооңар канча деген адам тагдырларына, бүтүндөй мамлекеттин тагдырына таасир эткенин эч качан унутпагыла. Санариптештирүү жарандардын укуктарын коргоонун жана соттордун ишинин натыйжалуулугунун синоними боло баштады. Анткени санариптик технологияларды пайдалануу жарандардын конституциялык укуктарын мурдагыдан алда канча натыйжалуу коргоо үчүн оңтойлуу шарттарды түзүп, жемкорлукту азайтат. Президенттин белгилөөсүндө санариптештирүүнү тездетүү үчүн биринчи кезекте судьялар өзгөрүш абзел. Азыркы мезгил талабына ылайык бизге санариптик судьялар керек. Bunu dağ aytam, bunun hiç kандай kıyınçılığı yok. Buga күнүнө bir kişine vakti bölüş gerek.
өзүңөр менен өзүңөр иштешиңер керек. Компьютерлик сабат судьялардын кесиптик компетенттүүлүгүнүн зарыл бөлүгү болушу зарыл. Бул тез арада сыла турган иш. Биз кечигип жатабыз. Сот системасынын жетекчилиги өздөрү үлгү көрсөтүп, судьялардын бардык ишмердиги электрон форматка өткөрүлөт деп ишенем. Убакыт аз, иштерди электрон форматка кароону киргизүү мөөнөтү көпкө созулбашы керек. Инвестициялык жагымдуулукту түзүүдө кынтыксыз жана натыйжалуу сот системасы маанилүү ролду ойнойт. Көз карандысыз жана адилеттүү сот ар бир мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн өзөгү. Өлкө башчысы соттордун этикасына да токтолду. Урматтуу курултайдын катчылары, албетте сот тутумунда өз үчүн берилген ар бир жарандын тагдырына кайдыгер карабаган, чынчыл адилет чечим чыгарган ак ниет соттор көп. Алар көпчүлүктү түзөт. Биз алардын мундардагы көп болушун каалайбыз. Элге ак ниет кызмат кылган судьяларга, сот кызматкерлерине жана сот системасынын ардагерлерине биз ыраазычылык билдиребиз. Коррупцияга каршы күрөш, судьялардын этикалык жүрүм-туруму, жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча көйгөйлүү маселелер каралган курултайда сот системасына эмгеги сиңгендерди мамлекет башчысы энчилүү сааттар менен сыйлады. Сыйлык ээлеринин бири 40 жылдан ашык өмүрүн судьялык кесипке арнаган өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Шаршембек Абдышев. Заман агымына жараша мыйзамдардын өзгөрүп турушу турмуш талабы деп эсептеген Абдышев эски эрежелер менен элдин талабын аткаруу оор болуп, ушул себептүү судьялар көп учурда сын пикирлерге кабылып келгендигин айтат. Эл алдында соттун мурдагы болуп келген авторитетин, сотторго ишенимди арттырышка чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат. Мен ишенемин, азыркы биздин соттор, иштеп аткан соттор ушул талаптарды аткарып, элдин кызматын кылып, мамлекетибизге, биздин экономикабызга жакшынакай өзүлөрүнүн өсүшүнө салым кошот деп ишенемин. Сот укуктук реформанын алкагында 75 сот залы аудио-видео каражаттар менен жабдууланды. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева президент кол койгон милдеттерди аткарууда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, аракет кылууга кесиптештерин үндөдү. Коомубузда орун алып жаткан судьяларга карата терс мамилени жакшы жагына өзгөртүүгө, коом ишенимине арзыган жана жарандардын укуктарын реалдуу коргой алган сот бийлиги калыптандырууга багытталган реформаны ыраттуулук менен улантабыз деп ишендиргим келет. Албетте сот тутумунда өз ишине берилген ар бир жарандын тагдырына кайдыгер карабаган, чынчыл адилет чечим чыгарган ак ниет соттор аз эмес. Алардын мындан да көп болушун камсыздоого арналып, сот тутумунун күнгөй тескей талкууланган иш-чара соңунда чогулгандар тийиштүү чечимдерди кабыл алышты. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карпбеков, Пирамида.